Басмачылардын колунан өлүм тапкан Уркия Салиева жөнүндө чыгарманын автору ким? Насирдин Байтемиров, Токтобот Абдумомунов, Кубанычбек Маликов, Жалил Сыдыков. Кубанычбек. Токтолдуңузбу? Негизи мектепте анча деле окуган эмесмин. Ак чыныда карагат, көк караба жүрөгүмдү жаралап саптары кайсы авторго таандык? Билбейт экен. Эй жүрөмүн байкап караймын кайта ашыгып калдым десем жүрөгүң эмнени айтат? Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарыбызга ысык салам жолдойбуз. Сиздер Нитүк шоу программасын көрүп атасыздар. Алдыда биздин коногубуз да келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, өзү шайыр жигит, негизинен жүрөгү бош эмес балдыда кыздарга толтурду сурап билип беребиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Бусара Бешнародуна Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти, тактап айтсак, Ибрагим Осмонов келип калыптыр. Кош келипсиз. Ассалому алейкум барыңыздарга. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык буюрса. Сонун өзүңүздөрдө. Бизде жакшы. Негизинен эле сизге дароо суроо бергим келип атат. Биздин куттуу студиябызга кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Бүгүн буюрса сиздердин студияңыздарга ушундай өзүмдүн жаңы бир клипим ырым менен келип отурам. Аяшым деген темада. Сонун ыр болду буюрса. Мактанып атасыз. Мактанганга караганда жакшы клип болгон окшойт. Мааниси терең ыр болгон окшойт. Клипине караганда мааниси жакшыраак болду. Мааниси терең. Бул Аяшым деген чыгарма кантип жаралып калды, жаралуу тарыхы? Аяшым деген чыгарма бул жашоодон эле алынган чыгарма бул. Көбүнчө азыр TikTokто элдер мындай экиге бөлүнүп атат. Карасам, бирөө ушундай ырда болмок беле дейт, бирөөсү бул жашоодон алынган, чындап эле бул актуалдуу азыр ушундай болуп атат деген темаларда сөздөр. Негизи бул жашоодон эле алынган. Балким өзүңүздүн жашооңуздан алынып калгандыр. Жок, өзүмдүн жашоомдон эмес. Өзүңүздүн жашооңузда баары жакшыбы? Өзүмдүн жашоомдо Кудайга шүгүр баары жакшы. Негизинен бул Аяшымдын чыгармасын ким жазды, кимге таандык, обону, негизинен музыкасы кимге таандык? Бул ырдын сөз обону Бакыт Бактыгулов деген байкебизге таандык. Обончу? Обонун сөз обону. Жакшы. Аранжировканы ким кылды? Ошол боюнча токтолуп кетиңиз. Канча чыгымдар кетти, сыр болбосо? Аранжировка Өктөм Сапарулу байкебиз жасады. Өктөм байкеге айтып, ушундай сиздин стилиңизде ушундай ыр бар байкем. Сонун кылып жазып берсеңиз макул деп, ошону жазып берди Өктөм байкем. Бүгүнкү биздин коногубуз Ибрагим Осмонов. Маанайыңыз кандай? Маанайым сонун, буюрса. Жай келип атат дегендей. Сиздики сразу эле жай келет турбайбы? Жаз кайка кетти ошондо? Ой, мен оюмда биринчи жай келет, анан жаз келет да. Жакшы. Келиңиз анда сизге суроо бергим келип атат. Негизинен эле адабиятка кандайсыз? Мектепте адабият сабагынан жакшы окудуңуз беле? Негизи эле мектепте анча деле окуган эмесмин. Алыңызды сынап көрөлү балким. Даярсызбы? Бул кайсы акынга таандык? Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Билбейт экен. Шайлообек Дүйшеев, Райкан Шүкүрбеков, Акбар Ыскулов. Бул ырды көпчүлүк жактан уксаңыз керек. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Эстей албайтам. Чынында, эстей албайтасыз. Ооба, чын. Бул саптарды билбесеңиз, чынын айтканда уят. Шайлообек Дүйшеев агабызга таандык. Анда экинчи суроо бере кетейин. Кандуу жылдар кимдин романы? Кандуу жылдар. Кандуу жылдар. Касымалы Баялиновдун Үркүн тууралуу жазылган аңгемеси, Алы Токонбаевдин ыр менен жазылган романы, Майын Риттин индеецтер тууралуу чыгарган чыгармасы. Алы Токонбаев болуш керек. Туура. Жакшы окуган экенсиз Кандуу жылдар романын. Кийинки суроону бере кетели. Маңкурт Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында кездешет? Кылым картар бир күн, атадан калган туяк, тоолор кулаганда. Кылым картар.
Кийинки суроо бере кетели. Жылдыздарга саякат кимдин чыгармасы? Абдырасул Токтомушевдин романы, Кеңеш Жусуповдун чыгармасы, Сүйүнбай Эралиевдин поэмасы. Сүйүнбай Эралиевдин. Туура. Эл арасында айтылып калган Шералынын чокою кайсы чыгармадан алынган? Кел-кел, Сынган кылыч, Көчмөндөр кагылышы, Көкме. Кел-кел. Туура элеби? Жоңузга канаттанасызбы? Жок, баштан айткыз. Эл арасында айтылып калган Шералынын чокою кайсы чыгармадан алынган? Сынган кылыч, Кел-кел, Көчмөндөр кагылышы, Көкме романы. Кел-кел болуш керек менин оюм. Чынында, оюңузга токтолдуңуз. Токтолдум. Албетте адашасыз, Сынган кылыч романы. Кийинки суроо бере кетели. Эр киши деген каарманды кайдан уктуңуз эле? Негизинен кулагыңыз бир жерден угуп калды беле? Эр киши деген. Эр киши. Варианттарды айта кетели балким, таап калат. Варианттарды айта. Алык Осмондун Жеңишбек поэмасында, Түгөлбай Сыдыкбектин Көк асаба романында, Мукай Элебайдын Узак жол повестинде, Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү чыгармасында. Жок, билбейт экенмин чынында. Биле жүрүңүз анда. Түгөлбай Сыдыкбек агабыздын Көк асаба романынан кийинки бере кетели суроону. 30 жаш кимдин калемине таандык? Буну билсеңиз керек. Алык Осмонов. Баракелде. Кийинки суроо. Ажар повести кимдин? Ажар повестинин автору ким? Ажар? Ажар. Ажар повестин. Казат Ахматов, Касмалы Баялинов, Мухтар Ауезов. Мухтар. Жок, Касмалы Баялинов. Булардын ичинен кайсынысы балдарга арналган чыгарма? Кусейин Эсенкожоевдин 3-чү шаар чыгармасы, Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет, Алык Осмонов Жеңишбек поэмасы, Сардарбек Рыскулов Кара Шумкар. Бетме-бет. Токтолдуңузбу? Менин оюмда бетме-бет. Менин оюмча. Жок. Кусейин Эсенкожоев агабыздын 3-чү шаар чыгармасы. Кийинки суроо бере кетели. Төмөнкү саптар кимге таандык? Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп, тоолук эне төрөгөн сени мени. Бул урларды негизинен угуп эле жүрсөңүз керек. Ооба. Байдылда Сарногоев, Турар Кожомбердиев, Жолон Мамытов. Байдылда Сарногоев. Туура. Булардын ичинен кайсынысы тамсил? Райкан Шүкүрбеков Мен киммин? Мидин Алыбаев Жиндису, Насирдин Байтемиров Тынышбек Боорум, Тоголок Молдо Иттин доолдай тиктирем дегени. Иттин доолдай. Баракелде. Басмачылардын колунан өлүм тапкан Уркия Салиева жөнүндө чыгарманын автору ким? Насирдин Байтемиров, Токтобот Абдумомунов, Кубанычбек Маликов, Жалил Сыдыков. Кубанычбек. Токтолдуңузбу? Кайталып койсоңуз? Басмачылардын колунан өлүм тапкан Уркия Салиева жөнүндө чыгарманын автору ким? Насирдин Байтемиров, Токтобот Абдумомунов. Туура. Көзүң кара, ак чыныда карагат, көк караба жүрөгүмдү жаралап саптары кайсы авторго таандык? Билбейт экенмин. Медина Албаевдин ыры бар эмеспи? Сынган кылыч романын ким жазган? Сынган кылыч? Негизинен эле сизге оңой суроолорду даярдап койгон биздин кесиптештер. Сынган кылыч, ошо сынган именно ошол сынган кылыч китебине мен 2 ай мурун окуйм деп ошо аракет кылып, канча 15 бет окудум, бирок түшүнбөй калдым да. Түшүнбөй калып, анан Маркумдар үнү деген китепти ошол баштагам. Биринчи бир аз китеп окуп, анан ал өтө татаал сөздөр экен. Жакшы түшүнбөсөң кыйын экен. Негизи Сынган кылыч романы бул Төлөгөн Касымбеков агабыздын чыгармасы. Чындап айтканда, оор көлөмдүү чыгармалардын бири десек болот. Аябай оор экен. Ооба, балким бүгүнкү биздин эфирден пайдаланып, бир аз түшүндүңүз да, уят болуп калдыңыз дегенде барып окуп калаттырсыз. Түшүндүм, буйруса барып авторун окуп, дагы да болсо адабиятка жакын ушундай чыгармаларды тактап окуп, ошентип жүргөнгө аракет кылабыз эми. Жакшы. Биз сизге бул суроолорду эмнеден берип жатабыз себеби дегенде, биз өзүбүз кыргыз болгондон кийин кыргызча ырдайбыз, кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз адабиятында толук түрдө биле кетишибиз толук түрдө мүмкүн. Ал эми сизге айтарыбыз, кийинки эфирлерге келгенде дагы биздин ушул суроолорду беребиз. Балким окуган болсоңуз анда билбейбиз. Келиңиз анда чыгармачылык боюнча негизи кандай пландар бар алдыда? Чыгармачылык боюнча алдыда пландар, жакшы пландар бар, жакшы максат койгонбуз алдыбызга, жакшы пландарды койгонбуз. Буйруса 2024-кө чейин ушул жакшы ырлардын үстүндө, жакшы клиптердин үстүндө иштейли,
ушул элибизге турмушта болуп жаткан окуяларга байланыштуу турмушту чагылдырган бир жакшы чыгармаларды жаратсак экен деп ошолордун аракетинде жүрөбүз буюрса. Алдыда азыркы учурда менеджер же болбосо продюсер менен иштешип атасызбы? Азыркы учурда андай менен иштешкен жокмун. Менеджер деле, продюсер деле өзүбүз эле аракет кылып ошентип келатабыз. Ал эми чыгармачылык боюнча канча жашыңыздан аралашып баштадыңыз? Азыркы учурда шоу бизнес өкүлдөрүнөн, эстрада ырчыларынан кимди кумир тутасыз, ошол боюнча айта кетсеңиз? Азыркы учурда шоу бизнеске мен 2 жылдан бери аралашып калдым. 2 жыл болду. Бул жакта окуп, ушу Бибисара Бешиналиев атындагы Искусство университетинде азыркы кезде 5-чи курсмун буюрса. 2 жыл болуп калды шоу бизнеске аралашканыма. Клип чыгармачылык чыгарып буюрса жакшы пландар алдыда. Шоу бизнеске аралашып калдым дедиңиз, 2 жыл болду деп атасыз. 2 жылдын ичинде кандай кыйынчылыктар болду? Негизинен чыгармачылыктын жолу жеңил бекен же оор бекен? Оорчулук учурга да кабылдыңызбы? Сынган учурлар болду? Чыгармачылыктын ошол татаал жолдору аябай кыйын экен негизи. Чыгармачылык мындай мурда ишенбечү элем, мындай ырчылардын жашоосу же болбосо ушундай чыгармачылыкта мындай оңой деп элестечүмүн да. Бирок өзүң ошо башыңан өткөрүп, мисалы бир клип тартыш үчүн дагы канчалаган мындай менет, күч, канчалаган кишилердин элдин жардамы менен бүтөт экен клибиң элечи. Ошол эл менен бүтөт экен. Кыйын экен негизи. Негизинен айтып кетемизби, эл менен жүрсөң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң депчи. Ошол себептен бизди колдоп турган дагы эл, бизди алдыга тартып турган да эл. Ошол себептен жалпы элибиз үчүн жакшы чыгармаларды алдыда дагы күтөбүз. Негизинен эле сиздин өзүңүздүн капчыгыңызда канча ырылдын жыйнагы бар, канча клиптердин топтому бар? Азыр менде буюрса 4-чү клибим чыккан атат. 4-чү клибим чыгып калса 4 клип, 4 ыр чыгарма. Эң алгачкы кайсы чыгарманы жаздыргансыз? Эң алгачкы Сагындым жамалыңды деген чыгарманы чыгарган. Мүмкүн бир куплет ырдап бериңиз. Анда эмесе Кымбатым менен деген чыгарманы ырдап берейин. Келиңиздер, анда эмесе сиздер үчүн бир куплет. Сиздер үчүн Ибрагим Осмоновдун аткаруусунда Кымбатым деп аталган чыгарманы жандуу үндө менен тартуулап берет экен. Кол чаап коелу, өзү суранып калган экен. Бир көрүп сени от болуп жандым. Бар эле туруп жок болуп калдым. Бир көрүп сени от болуп жандым. Бар эле туруп жок болуп калдым. Жүрөмүн байкап байкап караймын кайта ашыгып калдым десем жүрөгүң эмнени айтат. Жүрөмүн байкап байкап караймын кайта ашыгып калдым десем жүрөгүң эмнени айтат. Ушунчалык сүйгө жетпей калып, бир адам жакшы көрүп жазылган чыгарма окшойт, Ооба, албетте. Кымбатым мен деген ушундай бир кызга же болбосо сүйүктүү бир адамыңа ушундай аны сыпаттап ыр менен ошентип ырдаган чыгарма. Негизинен азыркы учурда биздин маданият чөйрөсүндө фонограмманы жоюу алдында турушат да. Сиздин оюңуз кандай? Оюм жакшы, албетте. Албетте жакшы, эгерде ошо татыктуу болсо, маданиятыбыздын кандай айтса болот, эми азыркы байкелерибиз, ырчы байкелерибиз айткандай, аппаратуралар, негизи ырчы адам аппаратура тандабайт го эми. Негизи. Сөзүңүздү оңдоп кеттиңиз ошондо. Негизи мен каршы эмесмин. Мен коркпойм эч жерден. Фонограмма живой ырдагандан. Балким биздин маданият чөйрөсүндө ушундай сунуштар түшкөндө өзүңүз бул убакытка чейин 5 жыл болгон экен, билим алып келгениңизге. Кайра фонограмманы жооп дегенде артка кайтсамбы деген учурлар болду? Жок, андай бизнеске өтүп кетсемби деген. Андай такыр болгон жок менде. Болгон жок. Болгон жок. Жакшы анда. Келиңиз, анда 5 жылдан кийинки Ибрагим Осмонов кандай болот? 5 жылдан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? 5 жылдан кийинки Ибрагим буюрса үйлөнгөн болот.
буюрса бир баланын атасы болуп калат. Ушундай чыгармачылыкта буюрса өзүнүн ордун тапкан, эл таныган, элдин жакшы уулу, элге жардамы тийген, пайдасы тийген жакшы уулдардан деп көрөм. Чыгармачылыкка баягы жаңыдан аралашып келгенде негизинен бала кезибизде ар бир чыгармачылыкка аралашып аткан адамда кызыгуулар болот да. Сизде кандай кызыгуулар болгон? Мисалы үчүн кээ биздин ырчыларыбыз айтып калат, мен мисалы үчүн күзгүбө туруп алып, колума чубуктарды кармап ырдачумун деп. Сизде кандай учурлар болгон кызыктуу? Менде деле тал ушундай эле болгон. Негизи мен бул чыгармачылыкка келип калышымдын себеби атам мурда ырдаш экен да, ошо жаш кезиндечи. Өздөрүнүн айылда ансамбль түзүшүп, тойлордо ырдашып, ошентип, ошо атамдан мага өтүптүр да. Атамдан жук мага ошол жаштыгымдан ошентип чубуктар кармап, өзүнчө ырдап, мектептерде ырдап, ошо жаштыгымдан кыялданып, анан кичке кезде ошол Ильяс Абдразаков байкелерибиз, Нурлан Насип байкелерибиз чыккан учурларда, ошол учурларда мектепти жаңы бүтүп, же болбосо мектепте окуп аткан учур болчу. Кыялданып ошолорду көрүп, качан биз да ушундай ырдасак экен деп, сону кыялданып. Нурлан Насиптей болсом экен деген алдыда ураандар турган экен да. Чыгармачылыкты алдыга сүрөп, Нурлан Насиптей болуп, мен да бүтүндөй кыргыз эли колдосо экен, тааныса экен. Албетте Нурлан Насип байкелердин жолун жолдоп. Жакшы анда. Азыркы учурда өзүңүз айтып кеттиңиз, ушунчалык жай жагат депчи. Негизинен эле жазга караганда жайды жакшы көрөт окшойсуз. Ооба, жазга караганда жайда бүт бардык мөмө жемиштер бышат, токчулук болот, элдин маанайы жакшы болот, Той болот деп той болот. Жакшылыктын баары, жакшылыктын баары мезгил тандабайт го, бирок жайында жакшы. Азыркы жаштардын көбүсү айтып коет эмеспи, жаз жакшы депчи. Мисалы үчүн жаз дегенде баягы сүйүүлөр башталат дейт. Жаңыдан күн жылып, негизинен айлана чөйрө кооз болуп, өрүктөр гүлдөп, алмалар гүлдөп, ушунчалык көз жосун алган жаратылыш эсибизге келет. Ал эми сиздин көз алдыңызга эмнелер келет? Балким сүйүүлөр келеттир. Албетте жазда сүйүү деле келет. Сүйүү деле келет. Аба тазарат, аба алмашат, кийимдер өзгөрөт дегендей, адамдардын жүздөрү өзгөрөт, жылмайып, жазында иштер башталат, жумуштар башталат дегендей. Жаз жарыш, күз күрөш дегендей. Жаз жарыш, күз күрөш дегендей. Негизинен сүйүүлөр башталат дедиңиз. Чыныгы сүйүүгө кабылып көрдүңүз беле? Чыныгы сүйүүгө кабылып көргөм. Кандай экен? Дамын татып көрдүңүзбү? Дамын татып көргөм албетте. Дамы кандай экен? Дамы бул сүйүүнү деле Кудайым бергенге берет, бербегенге бербейт. Келиңиз, анда сизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биздин сүйүктүү көрөрмандарга эркин микрофон болсун. Биринчиден силерге рахмат. Ушундай YouTube каналынын жалпы оператор байкелерибизге барыңыздарга рахмат. Ар дайым ушундай биздей болгон таланттарды, жакшы улуу инсандарды эл жүзүнө көрсөтүп, ушинтип жүрүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат келип бергениңизге. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, өзүңүздөрдүн жакын адамдарыңыздын жакшылыгы менен бөлүшүп, албетте азыркы учурда жетишпей калган болсоңуздар, бүгүнкү эфирди да толук түрдө кайталап көрөм деп жаткан болсоңуздар, Ньюту Шоу YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. YouTube'га киресиздер да Ньюту Шоу деп жазсаңыздар, дароо бүгүнкү эфирлер жана ошондой буга чейинки болуп өткөн эфирлер чыгат. Ал эми жакын адамыңыздын жакшылыгы, туулган күнү, айтор жакшылыгы менен бөлүшөм деп жаткан болсоңуздар, экран алдына чыгып турган байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Кийинки эфирлерде сиздердин келген каттарды, билдирүүлөрдү өздөрүнө жеткиребиз. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда Нурбай Ормоналиев болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.